Саламатсыздарбы, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Бүгүнкү спорт дүйнөсү берүүбүздө көп жылдардан бери көптөгөн ийгиликтерди жаратып, 2018-жылы бокс боюнча студенттер арасында өткөрүлгөн дүйнө биринчилигинде коло медалды тагынган Ош мамлекеттик университетинин педагогика, психология жана диний тарбия факультетинин студенти Сейитбек уулу Мунарбек жөнүндө болот. Анда эмесе сиздер менен Сейитбек уулу Мунарбектин спорт дүйнөсүн көрөлү. Мен şu boksga kelgen birinchi 2004-жылы 8 жашымда болгом. Ошондо мен жакын кошуна тууган байкем бар эле. Ошол аркылуу, ошол себеп болуп келип калгам. Биринчи ийгиликке жеткенде биринчи очередь агай рингден түшкөндө молодец, азаматсыз деп куттуктабы, кичине мындай дух берген да. Аны үйгө келгенде үйдөгүлөр ай молодец, жакшы. Шунуңан жазбай уланта бер дешкен да. Биринчи ийгилигим Өзбекстанда болгон, Анжан шаарында 2005-жылы биринчи орунду алгам. Студенттер арасында. Ошондо биринчи боюм ошо эсте каларлык бой болгон да. Будан ары Кудайым буйруса быйыл Олимпиада болот Токиодо. Ошо Олимпиадага барыш ниет бар. Ошого даярдык. Спорт бул сергек жашоо. Спортто адам өзүнүн ачуусун кармашты үйрөнөт. Бул бокста көбүнчө удар көтөрүштү үйрөнөт да. Чыдамкайлыкты, сабырдуу. Спортко келсеңер, эч качан өкүнбөйсүңөр. Ден соолукта болосуңар, үй бүлөгө сый урматты да ушул жерден ар түрдүү адам болот, бардын мамиле кылып, өзүңүн характериң ушундай деген нерсе болбойт да бул жерде. Алдыга кайсыл максатты койсоң, ошого жетесиң дейм да. Эгерде максат чемпион болуш болбосо, чемпиондукка жетиш кыйын да. Ошо алдыга койгон максатыңарга жеткиле, ата-энеңерди сыйлагыла. Машыгууларды эч качан себепсиз, эч калтырбай келген эмгекчил окуучуларыбыздын бири, ыймандуу окуучулардын бири. Ошол 2004-жылдан бери машыгып келе жатат. Ошол аралыкта өспүрүмдөр, жаштар, чоңдор арасында Кыргызстандын 6-7 жолку чемпиону болду. Студенттер арасында дүйнө чемпионатын коло медалын багындырды. Ошондой эле универсиадаларды утту Кыргызстандын жана жаштар арасында Азиянын биринчилиги чемпионатында коло медалды багындырып келди. Азыркы учурда баягы лицензионный турнирге Токио Олимпиадасына даярдык көрүп жаткан учуру. Ушул залга 12-13 жыл болду келгениме. Мен келген учурда Сейитбек уулу Мунарбек ушул залда тренировка кылып жүргөн балдар эле да. Эми ушундай ийгиликтерге Сейитбек уулу Мунарбек өзүнүн мүнөзү менен, өзүнүн агайдын айткан тапшырмаларын өз убагында так аткаргандыктан ушул ийгиликтердин баарына жетишти деп ойлойм. Эми Сейитбек уулу Мунарбек мүнөзү өтө оор бала, залда улуну урматтаган, кичини ызаттаган, эң жакшы сапаттарга ээ болгон бала деп айтсам болот да. Бардығына чын денсаулық, uzun ömür, ne деген тілектері болған болса, Аллахым тілектеріне жеткірсін. Замандаштарға дағы ошол хало тілек бақытлы болушsun, ешқашан жүректерінде ешқашан бір-бірін жаман көріштік болбосын, дайыма қуанып, жылмайып жүрүшүн қалай. Бүгүнкү спорт дүйнөсү берүүбүздүн башкы каарманы Сейитбек уулу Мунарбек болду. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта калыңыздар.